Елена Конева Help the Children СКД кайрымдуулук фондунун президенти. Ал аталган фондду жөн жерден түзгөн эмес. Себеби анын баласы канынан рак болуп ооруган. Ошол күндөрү Елена жолдошу Алексей экөө уулунун дартын айыктыруунун айласын издеп кыйын деген дарыгерлерге кайрылып көрүшкөн. Майнап чыкпай койгон. Акыры Кудайдан жардам сурап дартка даба табылган. Андан соң дароо эле үй бүлө жогорудагы кайрымдуулук фондду түптөп жаратканга алкыш мактоо айтып келишет. Мы просто хотели помогать своей семьей. Ошол кыйын учурда биздин жаныбызда досторубуз, жакындарыбыз болду. Алар биздин кыйынчылык менен күрөшкөнүбүздү көрдү. Акыры биз баарыбыз кеңешип фонд түзүүнү колго алдык. Менин уулум ушул тапта фонддо волонтер болуп иштейт. Ал 27 жашка чыкты. Системная. Онкологиялык иммундук жактан жабыркаган балдарга жардам көрсөтүү фонддун максаты болуп эсептелет. Бул багытта көптөгөн жылыштар бар. Айтсак, 39 бейтап фонддун колдоосу менен оорудан арылышты. 600гө жакын бала учурда тиешелүү дары-дармек менен камсыз болууда. 68и чет жактан дарыланып жатышат. Бардыгы болуп 24 000 бала фонддун жардамын алышкан. Жардам сурап кайрылгандардын саны көп. Америка чет мамлекетте кымбат баалуу операция жасалышы керек. Айласы кеткен бейтаптын апасы аталган фондко жардам сурап кайрылган. Албетте фонд жардамын аяган эмес. Мой ребенок болеет. Менин уулум көз жаргандан бери эле ооручу. Акыры операция жасаш керек болуп калды. Тилекке каршы каражатыбыз жок эле. Бирок Help the Children СКД фонду жардам көрсөттү. Операциянын каражатын төлөп берди. Ошол кезде уулум 5 жашта болчу, азыр 13кө чыкты. Биз 8 жылдан бери фонд менен тыгыз мамиледебиз. Себеби ал бизге жардам берип уулум айыгып кетти. Аталган кайрымдуулук фонду быйыл 10 жашка толду. Иш-чаранын жүрүшүндө бардык катышуучуларга фонддун ишмердүүлүгүн чагылдырган презентация коюлду. Коюлган презентация көрүүчүлөрдүн зээнин кейитти. Себеби жаш өмүрлөрүн эртеле ооруга чалдыгып жатканы кейиштүү эмеспи? Этот фонд постоянно оказывает помощь. Гематологиялык жактан жабыркаган балдар көп убакыттын аралыгында аягышат. Алар көп сандаган дары-дармектерге муктаж болушат. Алардын баасы бардык эле ата-эненин капчыгына чак келе бербейт. Мамлекеттин дагы ал каражатты төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгү аз. Мына ушундай фонддордун колдоосу, жардамы менен гана бүгүн биз оорудан балдарды айыктырып жатабыз. Тем более Иш-чарага бир нече өлкөлөрдүн элчилери чакырылган. Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Робин Орд Смит фондко 4 миллион суммадагы сертификат тапшырды. Ошондой эле аукцион уюштурулду. Аукциондо түшкөн каражат балдарга жардам көрсөтүү үчүн фондко өткөрүлүп берилмекчи. Well, I've only been in Kyrgyzstan for 2.5 years. Мен Кыргызстанда 2 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келем. Фонд тууралуу мен гольф ойноп жатып алга чуккан элем. Себеби гольф боюнча өтүп жаткан турнир Help the Children СКД фондуна арналган болчу. Ошондон бери эле мен бүгүнкүдөй иш-чараларга катышып келем. Мен фондду колдойм. Бул жумуш меники гана эмес, элчиликтики дагы экенин белгилесем. Help the Children СКД фондунун алдыга койгон максаттары арбын. Ошону менен гана чектелбестен ооруган балдарга жардам көрсөтүүнү фонд мындан ары дагы улай берет. Себеби ооруган балдарга жардам көрсөтүү саламаттуу келечекти түзүү болуп саналат. Фонддун жардамына муктаж жарандарыбыз www.deti.kg сайтына кирип бардык маалыматтарды ала алат. Ал эми бейтап балдарга кайдыгер карабай бирге жардам көрсөтүүнү максат кылгандар үчүн фонддун эшиги ар убак ачык. Тынчтык Акишев, Айзада Оморова, Нурдан Гарипбеков, Пирамида.